Assalamu алейкум кыздар. Биз бүгүн ушул материалдан көйнөк бычабыз. Этек жагы бөлөк, үстү жагы кофта сыяктуу эң оңой варианттагы бычыла турган көйнөктү тигебиз. Бул материал индийский штапель. Бул жерде 3 метр материал бар. Көйнөктүн размери 50 размер. Ар кимдин фигурасы ар кандай, ошондуктан ар ким өзүнүн фигурасынын өлчөмүн аныктап тактап алыш керек дагы. Азыр мен көрсөткөн өлчөм менен окшоштуруп, ошол нормаларды иштетип бычса болот. Азыр бул жерде мен 2 кабат материалды кармап турам. Кромка жагынан кармап турам. Бул чет жагы материалды. Мен азыр ушул жерден көйнөктүн кофточкасын бычып алам. Кофточкасын бычарда мен кардарыбыздын бул көйнөктү азыр мен 50 48-50 размерде кие турган кардарга тигем. Мисалы кардарыбыздын размерлерин мен өлчөп алганмын. Азыр ошол өлчөмгө карап туруп, бирок керектүү гана нормаларды иштетебиз, бирок ошол өлчөмдү кантип чыгарабыз, ошону мен аныктап көрсөтүп берем. Мынакей, бизде азыр бул жерде биздин эң кең жерибиз көкүрөк айланасы болот. Эң кең жерибиз. Андан кийин жамбаш, бел айланасы, андан кийин жамбаш айланасы, балким жамбаш айланасы менен көкүрөк айланабыз тең болуп калышы да мүмкүн. Бирок бул этеги кеңирээк көйнөк болгондуктан этеги бизге жамбаш айланасынын өлчөмү бизге качан гана денебизге жабышкан кийим кийсек, же болбосо шым тиксек, ошондо гана жамбаш айланасы анык керек болот. Бирок ага чейин эгерде көкүрөктөн ылдый жагы кең көйнөк кие турган болсок, анда бизге бел айланасынын, жамбаш айланасынын өлчөмүнүн анчалык деле кереги болбойт. Ошондуктан азыр мен бул жерде көкүрөк айланасынын өлчөмүн аныктайм дагы, ошол көкүрөк айланасына карап туруп ылдый жагын бычам. Кардарыбыздын көкүрөк айланасынын өлчөмүн аныктап алабыз. Бизде көкүрөгүбүздүн айланасы 108 см болгон. Биз материалды азыр бул жерде 2 кабат кармап турабыз, алды менен артын кошо бычабыз. Көкүрөк айланасын биз мындай өлчөмдө өлчөйбүз. Көкүрөк айланасын өлчөгөндө мындай тоголок кылып өлчөйбүз. Эми бул жерде биз азыр материалыбыз 2 кабат болуп тургандыктан, ушул көкүрөк айланабыздыкы 108 см болгон үчүн ошол 108 см биз 2ге бөлөбүз. Мынакей. 108 см 2ге бөлгөндө бул жерде азыр көкүрөгүнө кеңдиги кошулуп бычылып атат. Себеби көкүрөгүмдүн айланасы жабышып турбасын. Мага бир аз 10 см кеңдик кош дегендиктен мен көкүрөк айланасына бир аз кеңдик кошконмун. Ошондо биздин көкүрөгүбүздүн айланасы ушунчалык болот экен. 108 см. 108 см-дин тең жарымы 54 см. 54-түн тең жарымын биз азыр аныктап алабыз дагы. Ушул материалды 4кө бүктү. 54-түн тең жарымы 27 см. Биз азыр ушунчалык кеңдиктеги материалды 4 кабат кылып бүктөйбүз. Мына метр кандай бүктөлгөн болсо, материалды дагы ошондой кылып бүктөйбүз. Мынакей. Азыр биз материалды бүктөдүк. Мынакей. Бул жерде 27 см материалдын эни көкүрөгүнүн айланасы бүктөлүп атат. 27 см. Эми биз бул общий көкүрөктүн кеңдигин алдык. Эми бизге бел айланасынын пока кереги жок. Азыр биз моюн айланасын, анын көкүрөк айланасын, колтук оюндуларын чыгарышыбыз керек. Биз азыр бул жерде моюндун айланасын чыгарып алабыз. Өлчөм алууда моюн айланасынын нормасы 7 см. Мына 7 см моюн айланасынын өлчөмү бул жерге коюлат. Мен дайыма сиздерге айтып келем. Бул жерден биз 1-2 см материалды тегиз болушу үчүн 1-2 см калтырып туруп, мына жерден тегиздеп сызып алабыз. Себеби бизде материалдарыбыз дайыма тегиз чыга бербейт. Мына ушул сызыктан бул жака карап биз азыр 7 см биринчи өлчөп алабыз. 7 эмес, биз 8 см кылабыз. Өтө эле тар болуп калбаш үчүн биз 8 см жаканын нормасын чыгарып алабыз. 7-8 кылсаңар болот. Эгер арык адамдар болсо, бул 7 см кылсаңар болот. Бул жерде азыр бир аз толугураак адам болгон үчүн 8 см алдым. Эми азыр мен артын бычып көрсөтөм, анан кийин алдына өзгөрүү киргизилет. Ошондо мен моюндун айланаларын аныктап көрсөтүп берем. Азыр бизде норма 3, моюндан ылдыйга түшө турган норма 3үбүз бар. Бул дайыма эле биз айтып келебиз. Каласаңыздар бул жака 1 см жогору жака чыгарсаңыздар да болот. Бул жердеги норма 3-түн тең жарымын жогору каратып чыгарып кырсаңыздар дагы болот. Бул жерден баланс коюп туруп, баланстан кырсаңыздар дагы болот. Азыр мен балансы жок эле кыркам. Мына 3 см норма 3-тү белгилеп алам. Анан мына жердеги норма 7ге мындай плавный сызык менен алып келип, моюндун айланасын өлчөп алабыз. Мына бул жер моюн айланасы. Эми биз общий желкебизди өлчөм алганда көрсөткөндөй, мен желкени да отдельно өлчөтөм, далы деп дагы өлчөтөм.
Анан плечо деп дагы отдельно желкени дагы өлчөтөм. Себеби сиздердин адашып кетпес үчүн, жакшы эсиңиздерде калыш үчүн мен мына плечону дагы кошумча кылып өлчөтүп коем. Бул жер өзү көбүнчө адамдарда 12 сантиметр чыгышы мүмкүн, 12-13, жаш кыздардыкы 11 чыгышы мүмкүн. Мына норма өлчөм 12-13 болот. Азыр мен мына 12 сантиметрди өлчөп алдым. Ушундай вариант менен өлчөсөңүздөр дагы болот. Болбосо бизде желкеси 44 сантиметр болгон экен. 44 сантиметрдин тең жарымы 22 сантиметр. Мына жерден мен 22 сантиметрди белгилеп алып, бизде нормадан бир аз ашыкчараак экен. Бул жерде тигиш менен кошо өлчөнгөн, ошондуктан 1 сантиметрди кошуп өлчөдүм. Ушул жерден, мына желкеден ылдыйга карап биз 3 сантиметр түшөбүз. Плечодон ылдыйга карап, мына желкедеги сызыктан ылдыйга карап 3 сантиметр түшөбүз. Мына 3 сантиметрди мына жерден белгилейм. Мына жерден мен азыр желкесин туташтырып, желкесин чыгарып алам. Мына желкенин 3 сантиметр плечодон ылдый түшкөн белгиси менен мына моюнду туташтырабыз. Ошондо биздин желкебиз чыгат. Мына плечобуз чыкты. Эми ушул плечодон 20 сантиметр ылдыйга каратып өлчөйбүз. Өзү норма боюнча 20-21 сантиметр кылып туруп өлчөсөңөр болот. Мына 20 сантиметрди мен ылдыйга жөн эле сызып алдым. Бул чтобы колтугун оюндусун чыгарыш үчүн. Азыр мен ушул 20 сантиметрди түз мына желкеден түшкөн сызык менен ушул 20 сантиметр узундукту туташтырып алам. Мынакей, биз колтугубуздун норма сызыгын чыгарып алдык. Базовый сызыгын чыгарып алдык. Эми биз азыр бул жерде арткы материалды бычып атабыз. Арка алдыга караганда бир аз кеңирээк, чоңураак болот. Ошондуктан биз биринчи арт жагын бычып алабыз, анан алды жагына өзгөртүү киргизебиз деп жогоруда айткандай. Азыр биз арт жагын өлчөйбүз. Азыр бул жерде мына аралык 20 сантиметр. Эми мен мына колтуктун тоголок оюндусун чыгарыш үчүн, сиздерге дайыма эсиңиздерде калыш үчүн мен мындагы көрсөтөм. Мына жердин ортосун таап алабыз. Ортосун жөн эле таап алабыз. Анан 0,5 мм сыртка, 1 сантиметр эмес, 0,5 мм сыртка сызабыз. 0,5 мм сыртка сызып туруп, мынау колтуктан эгерде чоң размер болсо 3 сантиметр коебуз, ушул жерден бисектирсе чыгарабыз. Мына бурчектен. Мына жердеги кошулган бурчектен сыртка мындай 3 бурчтук кылып туруп ушул жерден, эгерде чоң адамдын размери болсо 3 сантиметр, бир аз арыгыраак, этсизирээк, мындай сөөктүрөөк, арыгыраак адам болсо 2 сантиметр кылып туруп, мына 2 сантиметрди белгилеп алабыз дагы. Ушул белгиленген жерден биз колтук оюндусун чыгарып алабыз. Бул жерден бияка карап жөнөйбүз. А бул жерден, бул бизде арт жагыбыз болуп атат. Бул жерден мынау сыртка чыгып турган 5 мм тушташтырып келебиз дагы, желке жака сызып келебиз. Мынакей. Ушунда мында бизде колтук оюндубуз аркаңкы жагы чыкты. Мына сиздерге толук көрүнсүн деп да бир сыйра чызып коеюн деп атам. Мынакей. Эми колтук оюндубузду чыгарып алдык. 20 сантиметр бул жака өлчөдүк. А бул желкедеги норма сызыктан ылдый карап 3 сантиметр түштүк. Моюндан 3 сантиметр норма боюнча түштүк. Мына жерден желкени туташтырдык. Желкеден мына колтукка чейин 20 сантиметр түшүрүп туруп, ушул сызылган бурчектен жогору каратып биссектриса чызып алдык. 2 сантиметр гана койдук. Эгерде силер арык болсоңор 1,5 сантиметр койсоңор да болот. Колтуңардын арты өтө кең болуп кетпес үчүн. Ар ким өзүнүн фигурасынын нормасына ылайыктап өлчөмдү алат. Ушул жерден биз азыр 2 сантиметрди белгиледик. Эми биз көкүрөктүн бийиктигин өлчөп алабыз. Бизде көкүрөгүбүздүн бийиктиги моюндан көкүрөккө чейин деген өлчөмдө аныкталат. Мына моюндан дегенде мына жерди алабыз. Мына жерден ылдыйга карап моюндан көкүрөккө чейинки аралык бизде канча сантиметр болду? Моюндан көкүрөккө чейин бизде 31 сантиметр болуптур. Себеби кардарыбыздын көкүрөгүндө эмеси жок болчу. Бюстгальтери жок болчу. Ошон үчүн ылдый өлчөнүп калган. Эгерде сиздер өлчөм ала турган болсоңор, бюстгальтер менен өлчөсөңүздөр болот. Себеби 28-27 чыгышы мүмкүн. Бул азыр 31 өтө эле узун. Мен азыр бул жерде 28 сантиметр кылып өлчөйм. Мына мен азыр бул жерден 28 сантиметрди өлчөп алдым. Бюстгальтер такканда көкүрөк жагы ушул жерге келет. Мен без бюстгальтер өлчөгөн үчүн 31 сантиметрге түшүп кеткен. Бул жерде азыр биз көкүрөгүнүн өлчөмүн чыгарып атабыз. Бирок бул биздин арткы деталыбыз. Бул просто мен азыр көрсөтүп койдум. Мына колтуктун расчетун чыгарыш үчүн гана көкүрөктүн бийиктигин көрсөттүм. Бул көрсөткүч алдына көрсөтүлөт, артына эмес.
Эми бул моюндан көкүрөккө чейин, анан моюндан белге чейин деген өлчөм бар. Бизде өтө ылдый болуп кетпес үчүн моюндан белге чейинки өлчөмдү дагы алганбыз. Бир аз көкүрөктөн ылдыйраак кылып, кокетка сыяктуу кофточкасын бир аз кыскараак кылып, өтө узунураак кылсак сөнтүрөп калат. Ошон үчүн моюндан көкүрөккө чейин 31 сантиметр, моюндан белге чейинки өлчөм 43 сантиметр болгон. Биз азыр 43 сантиметрди моюндан белге чейинки өлчөмдү аныктап алабыз. Мына моюндан белге чейин 43 сантиметр. Биз ушул жерден кыркабыз материалыбызды. Мына биздин кофточкабыз ушул жерден эле бүтөт. Бул жерге выточка салынбайт. Выточканын ордуна биз ошол 1,5 сантиметрди бул жактан көтөрүп туруп, мына 1,5 сантиметрди белгилеп алып туруп, мына жерден келатып, мына жерден бир 10 сантиметрдей калганда кыйгаштап туруп, мына жака чыгып кетебиз кыйгаштап. Бир аз овальный болуп чыгат мына жер. Мынакей. Ушундай болуп бычылат. Бул арткы деталь. Азыр колтук жагы түз эле бычылат, түз эле көйнөк болот. Анан этек жагы клин болот. Этек жагы клин же болбосо этек жагына сборка бериле турган, как юбка сыяктуу. Азыр бизде арткы жагыбыз өлчөнүп бүттү. Мен азыр экөөнү бирдейинен кылып 1 сантиметр тигишке калтырып туруп бычып алам. Кофтабыздын көкүрөк жагын, алды жактарын чыгарыш үчүн мынау арткы жагын алып турам. Мына бул арт жагы, эми мына алды жагы. Эки жагы бирдей бычылды. Азыр биз бул жерден өзгөртүү киргизебиз моюнуна жана колтугуна. Себеби бизде колтук оюндусу алды артына караганда бир аз кичинерээк болот. Мына азыр мына жерден мен жанагы айткан сызыкты сызылып турат, эми бул жерде сызык сызылгандай болуп. Азыр мен бул жерден жанагы бисектрисаны силерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жанагы желкеден түшкөн сызык деп эсептеңиздер. Көрүнүп атат деп ойлойм. Ушул жерден биз эми колтукту биз жана арт жагын 0,5 мм мына сызылган сызыктан сыртка чыгарып туруп бычканбыз желкеге, далыга тушташтырып. Азыр биз ошол 0,5 мм ичине киргизип туруп, ушул кирген жактан желкени чыгарып алабыз. Мына ушул сызык мындай кетет дагы колтук оюндусу чыгат. Мынакей 0,5 мм. Мына жерден бир аз чоңураак коебуз. Мына бисектриса алды жакта азаят. 1 сантиметр же болбосо 0,5 мм азаят. Мынакей. Биз азыр колтук оюндусун алды жагын мындай кылып чыгарып алдык. Баягы эле сызыктан түшөбүз, бирок түшүп келатканда мына мен сызган сызык бул 0,5 мм ичкериге карап кирип өлчөдү. Мына жерде мынтип алып салабыз. Мына бизде колтугубуздун ички жагы бычылды. Эми биз мойнун өлчөйбүз. Мойнубузду бизде бул көйнөгүбүздүн мойнунда узун бантиги бар көйнөк болот. Ошон үчүн анчалык деле ойбой койсок болот, бирок 5 сантиметрлик бантик менен келгенде мойну кыйла жабылып тосулуп калат. Ошон үчүн мен азыр бул жерден норма 15 сантиметрди ылдыйга каратып туруп оюп кое берем. Мына 15 сантиметр, мына линейкадан метрден белгилегенде мына жер 15 сантиметр болот экен. Көрүнбөй калат экен сиздерге. Ак жерге туура келип калды. Ошондо мындай кылып туруп, плавный кылып туруп, сызып моюндун оюндусун чыгарып алабыз. Мынакей биз моюн оюндусун чыгарып алдык. Биздин кофточкабыз мындай болуп бычылды. Эми бул жерге бизге мындай бантик коюлат. Анан мен бул жерди тигип атканда мына жерди бир аз кыркам. Себеби моюнуна батыш керек. Мынакей биздин кофтабыз уже даяр болду. Мынуну болсо мынтип туруп тигебиз. Мынау ылдыйында ушундай овальный болуп өлчөм турат. Бул атайын ушинтип бычылат, овальный болуп. Чтобы мына эки жердеги боковойдогу тигиш ылдыйга сөнтүрөп, колтук жактан ылдый сөнтүрөп түшүп калбас үчүн мына жерди бир аз жогору каратып кыркыш керек. Ошондо юбкабыздын бияк этек жагы дагы, мына эки боковой жагы дагы мындай өйдөрөөк көтөрүлөт. Сөнтүрөп түшпөйт. Мынакей бизде разница мындай болду. Колтук оюндубуздун разницасы мына жер тең болду. Бирок мына жер ичкериге карап кирип турат. Мына биз эми юбкасын бычабыз.